Негизи шариатта билесиңер, таарат алганда 5 мүчөнү жууганга өкүм кылат. 4 мүчөнү. Бетти, колду, анан бутту жууганга, анан баштын 4төн бирине мас тартылат. Экинчи жагы шариатыбызда эгерде бир адам неме кийип алса, бутуна масты кийип алса, шариатыбыз жеңилдик кылып, бутунда масты кийген болсо, ага бутуну кайра жууа бербестен, бутуна эмне кылса болот, мас тартса болот дейт. Бул шариаттын берген бизге жеңилдиги. Бизге окшогон мындай суук жердеги элдерге Аллах субханаху ва таала берген чоң нематы балдар. Осо 5 маал бутуңду жууа берсең, суук өтөт. Ошон үчүн шариатыбыз бул дин жеңилдик дини. Юридуллаху бикумул юср ва ла юриду бикумул уср. Ошон негизинде жеңилдик кылып, пут жууганга уруксат берген. Путка мас тартканга уруксат берилген. Бул дагы шариаттын берген чоң нематы балдар. Эми ушул бутка мас тартуунун дагы, массыга мас тартуунун дагы шарттары, жол жобосу, эрежелери бар. Түшүнүңөрбү? Бүгүнкү сабагыбыз иншалла ушул кайсыл учурларда массыга мас тартса болот, кайсыл учурларда мас тартканга болбойт, кайсыл учурларда жайыз, нажайыз, массынын өкүмү, мас тартуунун шарттары ушуларды силер менен чогуу окуйбуз. Түшүнүңөрбү? Эң биринчиси хуффейн деген сөз эки териден болгон массыны айтат. Териден болгон массыга уламалардын бардыгы, айиммай арба рахимахуллах, 4 мазхабтын бардыгы айтат, мас тартса болот дейт. Бүт бардыгы айтат, эмне кылса болот дейт, мас тартса болот дейт. Ошондуктан бизде эмне кылабыз, мас тартсак жайыз. Ал балдар мас тарта турган жер, кайсыл жерде жууш керек болсо бутту, ошол жерге чейин масты тосуп турса, мына ушуну масты деп айтылат. Биз ошону буттун кадамын, сенин баягы эки кызылашык. Эки кызылашыкты жаап турган нерсе териден болгон. Ушуну масты деп айтылат. Ушул массыга мас тартса болот. Эгерде кичинекей болсо, кызылашыгыңды жаппаса масын, жанынан кичинекей болсо, жөөтү эле жука болсо, анда ага мас тартканга болбойт. Биринчи массынын шарты сени эмне кылат, кийгениңде сени кызылашыктан тартып, томуктардан кошуп жаап турса, ушул мас болот. Ушуга мас тартса болот. Аны балдар байлап алган болсо деле, ошондой эле кайда баягындай замок коюп коет. Замок менен коюп койсо деле, ага мас тартса боло берет. Анын замогу бар экен, бул замогу жок экен деп билген туура эмес. Замогу болсо деле, болсо деле кызылашыкка чейин жаап турса, ушул массы. Эми ушуга эмне кылса болот? Мас тартса болот. Түшүнүңөрбү? Эгерде ошол жерди тосуп турса, бутуңду толук кызылашыкка чейин анда мас тартса болот. Толук тоспосо, анда мас тартканга болбойт. Ошондой эле балдар, мас тартып аткан учурда кийилген учурдагы массы таза абалда болуш керек. Адам таза абалында таарат менен кийиш керек. Эгер таараты жок кийип калган болсо, анда мас тартканга болбойт. Сен биринчи тааратты алдың, анан мас тарттың. Эми сага муким болсоң, 1 күнгө чейин жарай берет. Тааратың жок эле кийип алган болсо, кийин мас тартсаң жарабайт. Же болбосо таарат албаттың, бир бутуңду жуудуң. Экинчиси жууганга чейин тааратың сынып калды. Тааратты улантып ала бердиң. Кийин мас тартып койсоң, мас жарабайт. Себеби масты кийип аткан учурда тахарат камил болуш керек. Толук тахарат болуш керек. Сен кийип аткан учурунда массыңды толук болбогон үчүн таарат масы жарабайт. Түшүнүңөрбү? Албетте тартип менен алган жакшы. Хилафы тартип таратылган болсо, мисалы биринчи бутуңду жуудуң. Анан массыны кийип алдың, кийин калган мүчөлөрүн жуудуң. Таарат болот. Хилафы таарат сүннет болот. Бирок мас тартсаң масы жарай берет. Себеби таараттан кийин ал толук таарат менен табылды эсептелет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн массыны эртең менен туруп алып кийбестен, массыны кийиштен алдын толук таарат менен анан массыны кийиш шарт. Эми толук таарат менен кийгенден кийин, эми ага эмне кылсаң болот? Таарат алсаң, үстүнө мас кылсаң болот. Андай кылбасаң, тааратың жарабайт. Эми бул таарат алган адам шариаттын жеңилдигин карагыла, муким болсо, муким деген үйдө турган адамды айтылат, үйүндө турат. Экинчиси мусафир дейт. Сапарда жүргөн адамды айтылат. Шариатыбыз экөөнү тең мөөнөт белгилеп берген. Муким адам болсо 1 күнгө чейин жарай берет. 1 күнгө чейин таарат алган жарай берет. Мусафир болсо 3 күнгө чейин жарай берет. Бирок кийген убагыдан эмес балдар, масыктын убакыты кайдан башталат? Хадастан. Таарат сынган убакыттан башталат. Мисалы бир адам зухурда
пейшин убагында тарат алды. Массыны кийди. Магрибке барып, не болду? Тарат сынды. Тарат сынган болсо, анын мөөнөтү эртеси күнгү магрибке чейин жетет. Күн батканга чейин мөөнөтү бар. Күн баткандан кийин мөөнөтү өтүп кетет. Ошону айтылат, тарат мас кийгенде баштап эмес, массынан качан тарат сынган болсо, ошол убакыттан баштап кийинки бир күнгө чейин жарайт. Мусафир деле ошондой. Кайсы убактан баштап тарат сынган болсо, кийин 3 күнгө чейин анын неси таратаганга, мас кылганга убактысы жарайт. Түшүнүңөрбү? Тарат менен кийебиз. Тарат менен кийгенден кийин Аллах Тааланын бизге берген жеңилдиги бир күнгө чейин бутуңду жубастан үстүнө мас тартып жүрө бересиң. Мусафир болсоң 3 күнгө чейин мас тартсаң боло берет. Албетте мас тартатыган мөөнөт балдар кийген убагыда эмес, тарат сынган убакыттан башталат. Ушуну унутпагыла. Ошондой эле кимге гусул важып болуп калган болсо, ал адамга дагы мас тартканга болбойт. Гусул важып адамдын өкүмү, ал адам не кылыш керек? Толук денесин жууш керек. Ал адамга эми не кылганга массына, кийип алган массына мас тартканга болбойт. Ал толук жуунат, тазалангандан кийин массы кийип, эми мас тартса, ал жарай берет. Андан кийин масты балдар мас тартканда массынын үстүнө тартылат. Астына эмес, жанына эмес, артына эмес. Фарзы ошол массынын үстүнө тартыш керек. Мыгдар 3 манжа. 3 манжа мыгдарычалык массынын үстүнө сууду эмнеп туруп, суулап туруп тартышлык балдар бул фарзга кирет. Эгерде массынын астына мас тартсаң, же жанына, же артына мас жүрбөйт. Түшүнүңөрбү? Мас тартканда ар дайым бисмилла деп не кыласың? Массыны тартканда балдар, мына кадамдан баштап жогору карап тартылат. Манжалардан баштап жогору карап, ашка карап тартасыңар. Ушул тартиби. Бирок бир адам тескери кылган болсо, жогорудон астына түшкөн болсо, бул да жарай берет. Бирок хилафы сунна. Же болсо бирөөсү жаны менен тартып кой, жанына мындай кылып, бул да жарайт, бирок хилафы сунна. Себеби мас тарттын тартиби балдар туулан болуш керек, арзан эмес. Туулан дегени үстүнөн тартасың мындайына. Жанына эмес, үстүнөн тартасыңар. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн мас тартып аткан учурда массынын сөзсүз түрдө үстүнө мас кылыш керек. Табанына эмес, астына эмес, артына эмес, жанына эмес. Астына бирөө мас тартып койсо жарабайт. Ошон үчүн Азират Али разыяллаху анху айтат, эгер дин адамдын акылы менен боло турган болсо, анда мас тартканда үстүнө эмес, астына тартыш керек деген. Себеби адам басканда жаман нерселер жабышы мүмкүн астына. Аны тазаласаң болот. Үстүгө эчтеке жабышпайт. Бирок дин не бул? Аллахтын пайгамбарынын өкүмү. Биз иттиба кылабыз, эргешебиз болду. Ошондуктан басы барган жериң эмес, үстүнө мас тартканга сен билдеттүүсүн. Демек мас тартканда эмне кылат экенбиз балдар? Үстүнө 3 манжаны мыгдарчалык манжалардан тартып, ашыкка карап тартабыз. Мына ушул мастын эмеси экен? Фарыздары, негизги себептери. Эгер мастынын астына, астын жууп койсо, же болсо жандарына мас тартып койсо, же болсо артына жууп койсо, жетип мас тартса, аны менен мас тарты деп эсептелинбейт. Мас тартканда сөз түрдө хуф, вахирul хуф не деген экен? Ошол мастынын үстү тарафына мас тартышлык бул илгетибиз баарыбыздын. Ансыз масы болуп эсептелбейт. Жана бир маселе балдар мас боюнча, мас тартканда ошол 3 манжаны суулап туруп, жок дегенде, мондай тартылат го. Ошондо учу менен эмес уламалар айтат. Учу менен туруп калган болсо, эгер эле ошол эле суу болсо болбой калат дейт. Ошондуктан манжаларды сүйлөгөндөн кийин мына ушундай коесуңар, мындай бастырып. Коюлгандан кийин анан тартып коюш керек. Же болсо мындай койгондо тартса да болот, суунун агызы тартсын дейт. Түшүнүңөрбү? Мага мустамал болуп калбаш үчүн суунун агызган сууну тартыш керек дейт. Ошон үчүн ошого көбүнчө эhtимам кылыш керек. Дагы бир сүрөт, бир адам жамырда туруп калды, жаан жаап атат. Же болсо чөптүн арасында басып баратасың, суу жааган, жамыр жааган, шабнамда баратасың, шек түшүп калган, бул ушуларда деле массыңа суу тийип калса, ал да массага жарай берет. Ал деле мас болгонго бутка жарай берет. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки маселе бул массыны
нерселер бузат, сындырат деген сөз. Таратты не сындырса, мал мастындағы мастықтар бузат. Таратың сындыбы, буттың таратына сынат. Эми сен бутту чечип жубайсың, бирок мастыгын кайра тартасың. Жаңадан тарат алганда, эмне кыласың? Бут чечпейсиң, бирок бутуңа кайрадан мас тартып койсоң болот. Таратты не сындырса, анын бардыгы не мастыга мас тарткан масты да бузат. Ошондой эле мөөнөт өтүп кетсе, мында да бузулат. Мисалы бир күн дедик, кече магрип намазга келгенде вактың бүткөн. Эртеси күн магрипке келгенде вактың бүттү эмисен. Эми тарат не болду? Таратың босо деле мас тартканга жарабайт. Таратың босо эми чечип, бутуңду жууп кайра кийип алсаң болду. Вакты келип калды, буту чечесиң, жуасың, кайра кийип алсаң жарай берет. Демек, тарат сындырган нерсенин бардыгы масты да бузат. Ошондой эле мөөнөт өтүп кетсе, bir күндүк мукимге, мусафирге 3 күндүк мөөнөт өтүп кетсе, аны менен дагы эмне болот? Тарат мас жарасыз болот. Жана 3-чү сүрөтү бар, балдар, путтан чечилип кетсе. Масты путундан чечилип кетти, чыгып кетти, же болсо көпчүлүгү чыгып кетти путундан. Согочоктон чыгып кетти. Ал учурларда дагы масты жараксыз болуп калат. Эми анын өкүмү кайра чечип, бутуңду жууп, кайра кийишиң керек. Түшүнүңөрбү? Көбүнчө абалы кайсы учурлар экен? Тарат сындырган баары сындырат. Экинчиси вакыт өтүп кеткен учурда, үчүнчүсү чечилип кеткен учурда. Төртүнчү дагы сүрөтү бар, балдар. Бутуң сууга түшүп кетти. Жоксо буттун көпчүлүгү суу болуп калды. Ал учурда дагы эми чечип, дара бутту жууш керек болот. Мисалы баратасың, жамгыр жаады, буттун мастыңа суу толуп калды. Же арыкка түшүп кеттиң сууга. Түшүнүңөрбү? Эми мас тартканга жарабайт. Эми сен эмне кыласың? Бутту чечип, жууп, анан кайра кийесиң. Анан мас тартканга жарайт, болбосо мас тартканга жарабайт. Бул канчанчы сүрөт болду? 4-чү сүрөт болду. Түшүнүңөрбү? Себеби балдар, масыда эки буттун өкүмү бирдей. Бирөөсүнү жууп, бирөөсүнү мас тарткан болбойт. Буну билип алгыла. Бул негизги өкүм. Мисалы бир масың чечилип кетсе, сен экинчисин да чечип жуасың эми. Буну жууп кийип алып, буга мас тарткан жарабайт. Өкөөнүн өкүмү бирдей. Эгер чечилген болсо өкөөнү бирдей чечесиң, эгер мас тартсаң, өкөөнү чогуу тартасың. Бирөөсүнү жууп, бирөөсүнө мас тартканга болбойт, жараксыз. Түшүнүңөрбү? Окуста бутуңарда маслар чечилип кетсе, балдар, анда эмне кыласың? Өкөөнүн тең чечип жуасың. Ушул эле бутум чечилип кетти деп, экинчисин чечпей койгон болбойт. Өкөөнүн чечип, жууп, андан кийин мас тартасың. Буга түшүнүңөрбү? Андан кийинки сүрөттөр, балдар, бул мас тартканга жарабай калган сүрөттөр экен. Буну билесиңер. Мастындагы шарттары бар, ол толук тосуп туруш керек бутту. Эгерде масыда жыртык болсо, масың жыртылып калган болсо, жыртыктын көлөмү адамдын баягы 3 манжасы. 3 манжачалык, буттун кичинекей буттун дейт. 3 манжачалык не болсо, тешиктер болсо, жыртык болсо, андай масыга мас тартканга жарабайт. Түшүнүңөрбү? Ошол 3 жыртык, балдар, тешик бир масыда болуш шарт. Мисалы бирөөсүндө 2 жыртыгы бар, 2 жери жыртылган, бирөөсү бир жерден. Өкөөнү мас тартсаң боло берет. Түшүнүңөрбү? Себеби бунуку бирөөсү, бирөө, бунуку экөө. Эгерде өкөөнүн бирөө деле 3 тешик болсо, же бир эле чоң тешик болсо, 3 манжа бата турган, анда ага мас тартканга болбойт. Ошондой эле дагы бир сүрөт, балдар, тигилген жерден сөгүлүп кетет. Билесиңерби? Масты тигилген жерден сөгүлүп кетет. Бутка кийсең көрүнбөйт, басканда көрүнөт. Кийгенде ал немеси көрүнбөйт, тешиги, жыртыгы. Бирок басканда көрүнөт. Анын дагы көлөмү ушундай. Эгер көлөмү 3 манжанын көлөмүнчөлүк болсо, анда ага мас тартканга болбойт. Андан аз болсо, мас тартканга жарайт. Ага түшүнүңөрбү? Андан кийинки маселе, балдар, муким менен мусафирге тиешелүү дагы бир маселе, бул да керек. Бир адам, муким адам үйүндө турат, мас тартып, bir күн боло элек сафарга чыгып кетти. Мөөнөт бүтө элек болгон болсо, сафарга алганда 3 күнгөчө жүрө берет. 3 күнгө чейин сафарда алып мас тартып жүрө берет. Эгер bir күн өткөндөн кийин сафарга чыгып кетсе, эми жарабайт. Аны жууп, анан чыгыш керек, анан кийиш керек, анан 3 күнгө жарайт. Түшүнүңөрбү? Анын тескериси, бир адам сафарда да муким болуп калды. Сафарда 3 күнгө жарайт. Мас тарткан 1 күн боло эле келип калган болсо бүттү. Не болот? Ал 1 күндөн кийин мөөнөтү бүтөт. Мукимдин өкүмүндө болуп калат.
2 күн жүрүп келген болсо анда келер замат не кылат? Чечип бутун жубат, себеби ал мукимден өтүп калды. Баягы тиги массы мага жарабайт. Түшүнүңөрбү? Бул Аллахтын тарабынан берген бизге жеңилдик. Андан кийинки дагы бир маселе бар экен. Бул маселе массынын үстүгө мас тартуу. Массынын үстүгө массы кийүү. Кээде балдар суук жерлерде бир массы кийет, анын үстүнөн дагы бир массы кийет. Bunun da meselesi var. Эгерде массы кийип атканда үстүндөгү массысы шарттары толуп табылса, массы ошого тартылат. Ошого тартылат. Экинчи сүрөттө бир адам массыны кийген, ага мас тарткан, анан үстүнөн дагы массы кийип алды. Түшүнүңөрбү? Мындай учурда кандай кылат десе, уламалар мындай учурунда бир сүрөтү бар. Эгерде үстүндөгү массы жука болуп, мас тарсаң ошол суудагы нымдык суу астына өссө жарай берет. Жарай берет. Эгер астына өтпөй турган болсо жарабайт. Анда үстүндөгү массыны чечип, жубасы астындагы мас тартасың. Түшүнүңөрбү? Бир массы кийдиң, анын үстүнөн дагы бир массы кийип алдың. Башындагы биринчи массага эмне кылгансың? Мас тарткансың. Анда эми экинчисиге мас тарта албайсың. Суу өтпөсө, анда чечип, ичиндеги массыга мас тартыш керек болот. Эгерде не болсо, баягыда жука болсо, суу өтүш мүмкүн болсо, анда үстүнөн суу мас тартасың, ошонун нымдыгы суу астына өссө, анда ал жарай берет. Эгер ушул сүрөт табылса, анда ал жарайт. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле массыны балдар массынын үстүгө массы кийсе болот, үстүнөн бут кийим, башка бут кийим кийсе болот. Алардын дагы өкүмү ошондой. Эгерде таза болсо, алар деле бут кийим кийип алдың, алар деле таптаза шариатка жооп берет, меңни кызгачты жаап турат, чече албайсың, чечиш кыйын болуп калса, сапарда жүрөт учурлар болсо, анда ага да мас тартса жарай берет. Эгерде астындагы мас тартпаган болсо, эгер астындагы мас тарткан болсо, анда чечип, анан мас тартышлык шарт. Андан кийинки маселе калың пайпактар боюнча экен. Пайпактарга мас тарса болот деген маселе бар. Негизи балдар пайпакка мас тартканга болбойт. Жука пайпактарга. Жаврап деп айтылат. Негизи жаврап бул баягыдай жука пайпактар болсо, ага мас тартканга жарабайт, болбойт. Уламалар анын жай сүрөттөрүн айткан, муна ал мужаллат деп. Эгерде астында, үстүндө териси болсо, аны мужаллат деп айтылат. Буга мас тарса болот деген. Муна ал деген бир гана астына териси болсо, буга да мас тарса болот деген. Эгерде муна ал да эмес, мужаллат да эмес болсо, анда эмне болот десе, уламалар сахин деген. Сахин пайпак болсо, ошого мас тарса болот деген. Сахин пайпакты уламалар эмне кылган? Массыга кыяс кылып туруп, ошонун негизинде шарттарын айткан. 3 шарты болсо, ошол пайпакты сахин пайпак дейт. Ошондой пайпакка мас тарса болот деген. Түшүнүңөрбү? Эң биринчиси ошол басканда мүмкүн болсун ал менен чогуу. 2 мил, 3 мил басса жыртылбай турган болсун, бекем. Экинчиси өзү кармап тура турган. Бирдекени байлабасаң деле өзү не болот, мына сенин балтырыңда кармап турат. Экинчи шарты. Үчүнчү шарты суу тартпайт. Суу кирбейт. Мас тартсаң ичине суу кирбейт. Ушундай 3 шарты табылган пайпактар болсо, калың пайпактар болсо, уламалар ошого уруксат берген. Түшүнүңөрбү? Эгер ушул шарттар бирөөсү табылбаса, анда мас тартканга болбойт. Бүгүнкү күндө көбүнчө баягындай жука носкилер базарда сатылган, анан дагы токулган калыңырактар болот кышкы деп, аларга тартканга болбойт. Себеби алар басканда жыртылып кетет, сууда өтөт, өзү кармап турган менен суу өтөт, көпчүлүк шарттары табылбайт, ага жараксыз. Анан атайы массы сыяктуу кылып чыгарган немелер бар, пайпактар бар. Билесиңерби? Аларда бүт шарттары табылса, ушул шарттардын бардыгы сахин, суу тартпайт, баштан жыртылбайт, анан өзүн-өзү кармап турат. Ушул шарттар табылган болсо, алар баягы сахин жабаптын өкмүндө, маскынын өкмүндө болот дагы, ага мас тарса жайыз. Эгер шарттар табылбаса, мас тартканга болбойт. Түшүнүңөрбү? Себеби бутту жуушулук фарз да, ошон үчүн эhtiyat кылынат. Ал эми жаврап боюнча келген хадистер, балдар көбү заиф хадистер болгон үчүн уламалар муну эмне кылган? Массага кыяс кылышкан. Анан баштагы адамдын башындагы селдесиге мас тартканга болбойт. Башка мас тартканда сөзсүз түрдө башыңа болуш керек, селдеге мас тарсаң жараксыз болот. Аялдар баягы бурка дейт, бетиндеги тосуп алган болсо парандисине, ошол бетиндеги буркага, бет тоскон неге материалга мас тартканга болбойт. Сөзсүз түрдө адам баласы мас тартканда денесине тийиш шарт. Түшүнүңөрбү?
Дагы бир маселе, bir адам таяммум кылды. Кийин тарат алысы келген болсо, эми бул адам тарат алса мас тартканга жарабайт. Таяммум менен кылган адам мас тарта албайт балдар. Түшүнүңөрбү? Себеби таяммум тахара камила эмес. Тахара камила эмес. Ошондуктан таяммум кылган болсо намазын окуй берет, суу келип калды, табып калды. Эми тарат алганда бая таяммум кылганмын деп мас тарта албайт. Эми тарат алган учур келгенде сөзсүз түрдө бутту жууп, не кылат? Масын кийет, эми тарат алат, эми мас тартса кийин жарай берет. Түшүнүңөрбү? Тарат алыпты, таяммум кылып кийип алган массыз менен неме кылганга болбойт, тарат алганга болбойт. Ал жараксыз болот. Андан кийинки маселе балдар, мазур адам. Мазур адам, үзүрлүү адам кантип мас тартат деген маселе. Үзүрлүү адам эгерде үзүрү жок учурунда тарат алып, бутуну кийген болсо, кийин үзүрлүү болуп калса, ал жарай берет масы. Бир күнгө чейин жарай берет. Тарат алып аткан учурда үзүрлүү болуп калса, анда масы кийип алган болсо, эми ал жарабайт. Ар дайым тарат сынганда, ал не кылат? Бутун жуганга туура келет. Түшүнүңөрбү? Ушул маселе көп суралат, түшүнүп алгыла. Эгерде үзүрлүү адам болсо, тарат алып аткан учурунда, бутуну маска кийип аткан учурунда үзүрү жок болсо, кийин үзүр лахик болсо ал адамга, ал ошол неме менен тараты менен масы менен намаз окуй берет. Бир күнгө чейин жарайт ал. Эгерде тарат алып аткан учурунда, масы кийип аткан учурунда үзүрү болсо, үзүр уланып турган болсо, кан агып турат, мисалы, ириң чыгып турат, анда ал бир эле намазга жарайт, баягы мазурдун өкмүндөй болуп. Кийинки намазга келгенде ал кайра бутту чечип жубат, ал масы жарабайт, жараксыз болот. Түшүнүңөрбү? Бул эми масыга байланыштуу кыскача силерге маалымат. Демек, Аллах субханаху ва таала бенделерин жакшы көрөт. Алла таалам жеңилдик кылып бизге бут кийимге кийип алсаңар, суук жерлерде жашасаңар, анда бут кийимге мас тартсаңар болот деген. Түшүнүңөрбү? Мас тартаткан эрежелерин айттык. Ушул эрежелердин негизинде мас тартса жайыз. Ушул шарттар менен тартса болот. Анан шарттары табылбаса, азыркыдай мөөнөттөр өтүп кетсе, үзүрлүү болгон болсо, же болбосо гусул важып болуп калган болсо, ал учурларда масыга мас тарткан жараксыз болот.